Айтматов районунда жалпы 32 000 гектар үлүш жер бар. Анын 24 000 гектары суу баскан, калганы кайракы жер болуп эсептелет. Учурда жергиликтүү дыйкандар суга суунун тартыштыгынан улам төө бурчак эгүү үчүн жер суу сугаруу иши менен алек. Жер суу кылбасак, жер кургак, таштай болуп катып калган. Суу тартыш болуп атат жылдан жылга. Жаан жааган жокпу? Жаан жабай койду, жаандан үмүт кылсак. 3-4 күндө торсуп калса, анан буюрса фасолия дейбиз. Ар айыл өкмөттөн очерет менен болуп атат 3 күндөн. Мисалы 3 күн жонтөөгө кубалап беришсе, бул оостун балдары 3 күн бизге кара барага. Чоң Карабула айылынын тургуну дыйкан Кошой Курманкуловдун үй бүлөсүнө таандык 3 гектар жердин быйыл 2 гектарына төө бурчак эгүүнүн камын көрүп, үлүш жерине жер суу салып, бүгүн суга иши аяктоо алдында турат дейт дыйкан. Быйыл суу тартыш болуп кеч алып атабыз. Бунусуна деле шүгүр. Ошону эптеп бүтүп алсак, беде себебин деп алганбыз, бирок кеч болуп калганына байланыштуу айла жок. Быйыл жер калп калбасын деп фасоль түйүүгө туура келип атат. Же болбосо беде же арпабы, буудайбы тигейин деген ой менен алганбыз бул жерди. Анан суу тартыш болуп, ушундай болуп калганына байланыштуу айла жок жер суугуп туруп, быйылча фасоль кылсак, анан күзүндө күздүк кылабыз деген ой бар. Айтматов району боюнча көп жылдык чөптүн 70% сугарылып чабылды. Ал эми суга суунун жетишпегендигинен 30% сугарылбай чабылып жатат дейт райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери. Кезектешип сугаруу ыкмасы менен сугарып атабыз. Баарын саатка кылып койгонбуз. 4 сааттан 6 сааттан кылып гектарына. Анан түнкү суулар уюштурулуп атат. Түн ичинде дагы дыйкандар фонариктер менен сугарышып атат. Алын жетишинче болгондо бизди кечигип аткан себеби аба ырайына байланыштуу болуп, жамгыр жааган жок. Суудун абалы райондар область боюнча водоборотто отуруп атабыз 3 район. Манас районунан башка райондар. Анан азыркы данный моментте 2 күндөн бери Талас районунун суусу келип атат бизге. Передачадан бизге өткөнү 8-700 болуп атат. 16 000 гектар жер ушу Бытка каналынан ичет. Анан каналды 2ге бөлүп койгонбуз биз. 22 километрден 2ге бөлүп, Чолпон майга чейин өйдөн зона ичип атат. Эртең булардын водоборотун срогу бүтөт, эртең кечке суу жабылат дагы ылдыйкы зонага өтөт. Учурда Талас, Бакай Ата жана Айтматов району дыйкандарына суга суу которуштуруп сугаруу ыкмасы менен берилүүдө. Орозбек Бейшебаев, Зина Акматова, Айтматов району.